Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз ушул кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Ырыспай Абдыкадыров жана Жумабедин Шералиев атындагы төш белгилердин ээси, ошондой эле Ырыспай Абдыкадыров клубунун мүчөсү, обончу аткаруучу Белек Бапытаева эжекебиздин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылганы турабыз. Андыктан келген конокторду тааныштыра кетейин. Мына атын атаса куту сүйнөт дегендей, менин бет маңдайымда турган эжекебиз Белек Бапытаева келип отурат. Андан кийин катарынан айта берейин, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы Салима Балтаева, андан кийин белгилүү филолог, мугалим, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Кенжекул Усупбай уулу, ошондой эле менин жанымда болуп турган Ырыспай Абдыкадыров жана Жумабедин Шералиев атындагы төш белгилердин ээси Гүланда Буракенова келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшыбы? Анда келиңиздер, ушундай жай айында маанай жакшы болбосо качан жакшы болот эле? Мына июндун дагы жайдын дагы башталышы баштап турган чагыбыз. Андыктан адегенде эле Белек эжемиз сизден баштайлы. Мына чыгармачылык деп тааныштырып аткандан кийин ушул баянды колго көтөрүп канча жашыңыздан чыгармачылыкты баштадыңыз? Деги эле кызыгуу качан артты деп баягы журналисттер белгилүү суроону бергендей эле баштайын эми ушул суроодон. Жакшы болот, чоң рахмат. Мен ошол кыргыз элиме кутман күнүңүздөр менен деп айтып кетейин. Эми бул чыгармачылык адамдын жан дүйнөсүндө бала кезиңден төрөлсө, ошол бала кезден мектепте окуп жүргөн кезден бери эле ошол аккордеонду колума алып, ойноп, мектептин өздүк көркөм чыгармачылык кружокторуна катышып, чоң райондук, областтык деңгээлдеги баягы мамлекеттик деңгээлдеги чоң майрамдарга, шаа шөкөттөргө катышып жүрүп, анан 83 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, анан ушу Борбор шаарыбызга, ал мезгилде Фрунзе шаары деп аталчу, ошол Фрунзе шаарына Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык окуу жайдын музыка бөлүмүнө тапшырып калдым. Анан ал жерден 87 жылы ал окуу жайды ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы шаарыбыздын мектептеринин бирине мугалим, музыка сабагына мугалим болуп кирип, бүгүнкү күнгө чейин ошол мектепте эмгектенип келатам. Жакшы, толук мындай чыгармачылыкка аралашып, ушул обондорду чыгаруу кайсы? Анан бул чыгармачылык болсо, ушу 6-классыман бери баягы колума аккордеон алып ойноп, анан 9-класста эң алгачкы обонум жазылган Цыган кызына деп. Ошонун тексти кимдики экенин билбейм, таппай калдык, табылбай калды, бирок обон дагы деле өзүмдүн эсимде бар. Анан ушу 84-жылдары ушул ыр менен бир радиого чыгып, анан Түгөлбек Казаков агайыбыздын сын пикирин уккандан кийин анан ал ырдалбай калган да, бирок текстин таппай калдым да. Анан ошол 9-класста алгачкы обонум чыкты. Кийин 83-жылы институтка келгенде анан ошол жерден Гүлнара Кенебаева деген бир жакшы курсташымдын Курбулар деген ыры жарыкка чыгып калган экен газетага. Анан ошол жерден алып, ал кыздын ырына обон жазылды. Андан кийин Карачал Курманбаев биздин күчтүү акыныбыз бар, агабыз бар. А киши ошол институтта бизге сабак берчү. А кишинин Сезим оттору деген чыгармасы бар, ыры бар экен. Анан ал ырга обон жаралды. Анан ошентип жүргөн учурда Сталбек Бактыгулов композитор агай бир күнү мени чакырып алып айтты: "Белек, сенин жакшынакай ырларың бар, обондоруң бар, радиого барып жаздыралы" депчи. Анан радиого алып барды. Радиодон Кыялбек Урманбетов агай менен таанышып, анан Кыз вальси деген мен обонумду угуздум да, угузсам эле анан мен сага ыр жазып берем ушул ырыңа деп эле бир жумадан кийин кел деди. Бир жумадан барсам, абдан жакшы текст жазган экен, Кыз вальси деген. Ал ыр ушу 84-жылы жарык көрдү да. Анан ошондон бери ошол Кыз вальси ыры, Сезим оттору, ошол Арноо деген ырлар улам биринин артынан бири чыга берип, анан азыр бизде жылдыз деп атпайбы? Мен ошол жылдызым күйүп турган учур ошол студенттик жылдар болгон экен. Ошол мезгилдеги менин баягы замандаштарым мен ошол ырларымды эгер угуп калса, баары билишет, таанышат да.
Жакшы, анда келгиз мынакей бүгүн сиздин ушул чыгарган чыгармаларыңыз боюнча элибизге сиз айтып аткандай кайрадан баягы уккандар эске алып, мына Белек Бакытаева келген экен, чыгармачылык жөнүндө сөз болуп атат, бир ырларынан угалы деп телекөрөрмандар дагы, тааныштар дагы жакын олтурган болуш керек. Ошондуктан кайсы чыгармаңызды баштайлы. Рахмат, анда эмесе мен ошол бүгүн биз ошол 83-жылдан бери мен туулуп өскөн айылыма баягы анда-санда эле барат эмеспизби? Кыз киши тем бойла дегендейчи. Анан туулуп өскөн жериңди сагынасың. Анан Кайыр Бүбү Чолпонкулова деген күчтүү акын эжекебиз бар. Ошол эжекебиздин сөзүнө жазылган Туулган жерге арзуу деген жаңы чыгарма. Бул жарыкка чыгы элек, жаңы эле чыккан, сыясы кургай элек. Анан мен ушулар менен бүгүн жаңыздан баштайын деп турам. Turmuşta tengdişi jok asıl деген Туулган жер алыстамын азыр сенден Жүрөктө жашайт ыйык кичимекен Кабыл алырым белек болсун менде Канти деп кабарымды аларымсың Балаңдай сүйүп мени аярымсың Жарыгың бакыт берип өмүрүмө Сагынып келсем кучак жаярымсың Талайым башка жерге алып учту Тагдырга айтмак белим тарынычты Туулган жер караныңдан кагылайын Кайта албайм сага деген сагынычты Канти деп кабарымды аларымсың Балаңдай сүйүп мени аярымсың Жарыгым багыт берип өмүрүмө Сагынып келсем кучак жаярымсың Айылды көздөй сезим канат керек Жет ата бабаларым эске келет Кусалы каптаганда жан дүйнөмдү Чакырып балалыгым кел дей берет Канти деп кабарымды аларымсың Балаңдай сүйүп мени аярымсың Жарыгым багыт берип өмүрүмө Сагынып келсем кучак жаярымсың Жарыгым багыт берип өмүрүмө Сагынып келсем кучак жаярымсың Келде бар болуңуз.
Мынакей ушул белегежебиздин ырын билген, сырын билген, жөнүн билген, өзүн билген жакындар отурасыздар да, ошол жакын чыгармачылык адамдар бул киши жөнүндө сиздер гана ачып бересиздер да. Андыктан кандай болуп тааныштыңыздар, чыгармачылыгы менен кандай иш алып барып атасыздар дегенде сиздерге суроо берейин. Гүлен эжеке сизден баштайлы. Биринчиден баарыңарга саламыңар менен саламдашып кетейин. Элибизге тынччылык болсун, токчулук болсун деген анан. Белекти айтып отурсам, бул көп кырдуу таланттуу кыз өзү. Биз 6 жыл мурун ошол КТРдагы жанагы эсинде деген Түгүлбек Казыков алып барган долбоордо ошол жактан жолдошуп таанышканыбыздан анан экөөбүз анан бири-бирибиздин жылдыгыбыз келишип калды окшойт. Өзү басып келип эже, сиздин үнүңүз жакшы экен, таанышып албайлы анан телефон алышып бири-бири менен ошондон бери чогуу жүрөбүз да анан. Арслан бабка чейин барып келдик, Таласка чейин барып келдик. Өзүнүн жеке концертин берди эле, анда дагы ошол чогуу жүрөбүз. Ошондон бери Кудайга шүгүр. 6 жылдан бери. Андан кийин анан жанагы типтеги аккордеон чайымдар деп топ түзгөн. Ошонун арасында менен баягы музыкалык сабатым жок менен негизи эле. Өзүм жеке ишкермин. Аттиңдеп коюп жүрөсүз. Аттиңдеп коюп эле жүрөм. Бирок баягы эми күрүштүн аркасынан күрмөкчү болуп, ошол тиги белектин аркасы менен ошол топко кошулуп, мына эже бизге ошо солистка болуп бербейсизби деп ошол сурангандан хорошо деп ошондон бери ошол Кудайга шүгүр. Бааланбайлы. Ошо топ жөнүндө айта кетейинчи деп турам. Тиги биз ошол институтта окуп жүргөн кезде бир саналуу кыздар колубузду аккордеон алып ушундай ойночубуз да. Анан андан бери карап отурсам 30 жылдан убагы өтүп кетиптир. Анан бир учурларда ойлонуп калып жүрчүмүн, ушу бир аккордеон ойногон билгендердин бир башын чогултуп бир топ түзсөм жакшы болот эле деп. Анан кийин Кудай жалгап бул телефон деген нерсе чыгып калып, анан Facebook'тан мени курсташым Бурул Дүйшеева деген кыз таап алып, анан мен менен саламдашып атпайбы, жанагы биринчи жазган обонумдун 2 сап ырсаптарын жазып туруп саламдашып атат. Анан мен чота ким эле деп анан кийин сүйлөшсөм, көрсө курсташым экен. Анан ал кыз бул жака келди, ал кызды чакырдым. Ага чейин бул эжеке менен тиги долбоордон таанышып калдым. Дагы бир Гүлгакы деген кызым бар эле, Кебекбаева деген. Ал кыз менен таанышып калып, ошо менен ойлонуп жүргөм. Анан күчтүү баянист аккордеонисттер керек да. Ооба. Дүйшеева келди, аны менен жолугуп анан айтмай, давай ушундай топ түзөлү. Ошол 2015 жыл. 2015 жыл, 2016 жылдын башында. Ошондон бери ошол топ түзүлүп калды. Мына быйыл буйруса бизге 5 жыл болот. 7 дубандан кыздарды чогултканбыз. Азыр группада 6 кызыбыз бар, 4 аккордеонист, 2 солистка. Анан кийин топ биз бир топ жакшы иштерди кылдык. Россияга чейин, Турцияга чейин гастролго барып жүргөн күндөрүбүз болгон. Анан ошол топтун сап башында ошо эжекем да турат, солистка. Жакшы, анда солисткага кезек берелиби, бир кезегин. Кайсы чыгармасын аткарып бересиз? Анда ошол тиги белектин ошо Энекебай деген чыгарманы аткарып берейин, себеби мына жакында эле энелердин күнү болду го. Ошон үчүн ошо болгон дүйнө жүзүндө энелердин баары тең ошол эненин күнү менен куттуктап кетейин кечте болсо, себеби деген эненин дагы бейиши таманда деп коет эмес, баарыбыз эле энеден төрөлгөнбүз, энебиз. Ошон үчүн ошо энелерди куттуктап Энекебай деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Обону меники, сөзү Карачал Курманбаевдики. Жакшы, келиңиздер анда. Энекебай, мен жаралып каныңдан, эч чыгарбай сен өстүрдүң жаныңдан. Ömrümü ömür dilip uktavay, özün elin yaratkanda çalıngan. Ömrümü ömür dilip uktavay, özün elin yaratkanda çalıngan. Энекебай, меремеңе кумармын, акыл айткан алты сөздү угармын. Чымыратып тамырынан
жаратып тамырынан жараткан шыркы илем бүгүн өсүп чынармын. Ey barakalla. Aytam oldunu düşürbe özün üçün tamçı bolup sezile ömrümdü arnasam da bütünü de özün üçün tamçı bolup sezile ömrümdü arnasam da bütünü Yey var. Ömrümdü arnasam da bütündü. Ey barakalla. Да, ошол жерден бир кыстырма кылып кетейин дедим эле, себеби деген жана YouTube каналында Соло медиа деген неме бар турбайбы? Ошол жака ошолорумду эң биринчиден болуп чыкты. Ошол жака 7 ырым өткөн. Анан ошол бир айда 3,5 миң просмотр болду да. Болсун. Бирок мына жакшы чыгарма экен. Энелерге кандай деген оондорду чыгарсак дагы Сөзү менен обону төп келишкен да. Аткаруучу андан бетер төп келишиптир. Рахмат. Ошон үчүн канча болсо дагы энелер жөнүндө айтып жүрөбүз. Ошол энеде обон салгыңда, энеде ырдап калдым да, эң ыйык болгон бейиштер эненин таман алдында деп. Ошондуктан энелерибизге ар дайым күндөрдашыбыз керек. Эми Кенжегул ага, сиз айтсаңыз чыгармачылык менен ушул айрыкча белегежебиз менен чыгармачылык мына Ер Шаркат ырларын ырдап келатасыз деги эле кандай таанышуу? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эми бул белегеже жөнүндө айтып берсе белегеже. Качанкы белегежеде? Белегеже жана башында айтып атат. Ошол. Адам атынан Анан жана өзү айтып кетти белегеже. Менин жылдызым жанып турган учур ошол студент кезим эле деп. Эжекебиздин жылдызы жанып жүргөн учурда биз эми тааныбайбыз да, өзүбүздүн араң таанып жүргөн кичинекей бала болсок керек эле. Анан эже менен мынакей жакындан чыгармачылык жолдо байланышып таанышканыма бир 5-6 жыл болду. Анда да бир долбоордун арты менен келдик. Анан эженин бир өзгөчө сапаты, бул адамды азыр Гүлан эже айтып атпайбы? Ой, үнүң сонун экен, өзүң сонун экен деп тартат экен бул өзү. Адамды өзүнө тартат экен да бул кишичи. Ушундай бир касиети бар экен. Анан мен да жолугуп кездешип калып, ой, үнүң сонун экен деп тартты мени дагы. Анан тартылдым, ырдадык. Ошо менен эле арбалып калдык. Бирок чындыгында эле эженин ырларын угуп көрсөк, тексттерди абдан жакшы тандайт экен. Өзү алдынча эмес, мындай мазмундуу, бир окуяны камтыган, чыган, мынакей Шайлообек Дүйшеев агабыз баштанган улуу акындардын ырларына кайрылып, ошолордун сөздөрүнө оондор жаратып атат. Бул жагы мен эжени абдан бааладым. Анан эжени ага чейин мен теледен көрүп калдым. Жаркылдап эле телевизорду сая калсак эле эжекебиз чыгат, көптөгөн артисттер менен ырдап атат. Бул ким болду экен? Бөйтөгөн кичинекей сулуу сакадай бою саралтын эже десек эле көзгө түшүп калды. Көзгө түшүп калды. Ошо менен эле бул белегеже экен. Анан каяктан экен десек эле, ой, Таластан экен деп эле. Анан эжеге жакшы ырлары бар экен деп эле. Анан кийин Кудай ушинтип баягы көрүштүрүп койду. Бир долбоордо жолугуп калып эле анан эже менен дуэт ырдап жүрдүк. Эженин бир 2 ырын ырдап жүрдүм. Анан бүгүн дагы мынакей ошол эжекебиздин бирөө сөзүн эки кылбай баягы эле айткан сөзү эсимен кетпейт. Арба эле анан келип калдык ушинтип. Кайыл болуп таштап эле. Жакшы, сиз азыр ошол обону белегежеге таандык. Мен азыр обону белегежеге таандык. Сөзү Шайлообек Дүйшеев, улуу бүгүнкү күндүн залкар классик акыны. Мен бул ырды, мен баягы өзүм кесибим филолог болгондон кийин Жетимен деген бир журнал бар болчу. Ошол журналды ачып окуп атып, ошол жерден ошол Шайлообек Дүйшеев агайдын, Түгөлбай Казаков агайлардын бир
Алтайга сапар тартып, анан ошондон келе аткан, бара аткан тууралуу бир сонун бир маектерин окугам да. Анан ошондо ушул ырды окугам мен. Алтайдын ошол ошол поезду дегенди окугам. Анан кийин эле ушул ырды эжекем эми билбейм, мага абдан жакты. Ошол сөздүн түмө эле ачып бергенде оун жазыптыр. Анан ошол ырды азыр ошол убакта мына ошо Жетименди Түгөлбай ага, Шайлообай агалар бул шерлер бүт ошолор ачышкан да. Анан абдан мыкты болчу. Абдан мыкты журнал болчу. Сиз да журналдан алып кандай болуп оун чыгаргансыз? Мен текстин алганымдын чоо жайын айтып берейин. Шайлообек Дүйшеевдин Кусалык деген чыгармасы бар. Ал Кусалык деген чыгармасы менимче 6 куплетпи ушундай. Анан ага Майрамбек Осмонов оон жазып ырдап жүрөт. Вот, анан мен бул Кусалык деген ырын таап алып, анан ал оонго ырга обон жазып, анан Шайлообек байкеге бардым. Барып анан угуздум да. Угузсам абдан жогорку деңгээлде кабыл алып, аябай ыраазы болдум агачы. Мен иштеген жерине бардым, Азаттыкка. Ыраазы болуп, анан кийин кызым абдан жакшы деп, абдан сонун кеңештерин айтып, анан кичине күтө турчу мени деп кабинетине кирип кетти. Анан бир 15 мүнөттөн кийин келди. 2 ыр алып келди мага. Ошол Алтайдын поезу, анан кийин дагы бир ырын алып келди. Тиги Шайгүл эжем ырдап жүрөт азыр. Бул жалган деген чыгармасын алып келди. Анан ал как поэма катары жазылган чыгарма экен. Мына 2 ырды дагы көрчү кызым деди. Тигил ырга аябай калуу тилегин айтып, анан тигил ырды мага берди экөөн. Хорошо деп анан алып келип, ыраазычылыгын эме кылып, мен дагы анан алып келип, анан кийин жатты кабинетте. Анан бир моментте эле ушу бир аз убакыт өтпөй эле мен апам кайтыш болуп кетти да. Анан апам кайтыш болуп кеткенден кийин эле баягы энени жоготкондон кийин эненин орду такыр толтуруш кыйын экен. Ошентип жүргөн кезде жанагы бул жалган деген текстке оон чыгып калды. Ал оон чыгып калды. Андан кийин эле бул ушул Алтайдын поезуна оон чыгып калды да. Ошо менен бул ырдын чыкканына азыр бир 5 жыл болуп калды. Оондон чыкканына 5 жыл болуп калды. Анан эми угузуп барып айтып ушундай дейин деп ушу убакыт жок, ага жолуга албай. Өзүнө жолугуңуз элек. Жолуга элекмин, угуз элекмин. Анан 2018-жылы октябрь айында Кыргыз телерадио компаниясы уюштурган Аккордеон сыздачы деген теледолбоорго мен ушул ырды бысымалда деп элге алып чыгайын деп алып чыктым. Ведущий анда бизде эме болду. Асылбек Өзбеков агайыбыз болду. Анан ал киши да жогорку баасын берди. Жюрилер отурду, Адылбек агай, Мадемиловдор. Анан алар дагы абдан жогорку бааларын беришип, анан ошол долбоордон биз жеңүүчү аталдым да ошолордон. Укту экен өзү. Билбейм, эми укканын Угулек болсо балким мына кээ ушул чакчы көрсөтүүсүн дагы көрүп турат. Азыр бир аз Шайлообек агабыз дагы кичине сыркоолоп жүргөн убагы жакшы айыгып кетсин дейбиз. Балким бул ырды укса дем болуп кетер. Андыктан ушул чактыштан балким угуп койсун дейлер. Эженин өзүн ырдай албасак да ырдайт эми. Окшоштур. Armandı sağlık jаш жанга
койсоң эмине келе албай турган болгонсоң кездешпей койсоң эмине Тыңшасам жүрөк добушу азыр да өтүп тургансың Алтайдын ошол поюзу ар дайым өтүп тургансың айдайдын ошол поюзу Жолазым эрдиң эрдиме жодурап көзүң термире жолубуз башка болгонсоң жолукпай койсоң эмине келе албай турган болгонсоң кездешпей койсоң эмине келе албай турган болгонсоң кездешпей койсоң эмине жолукпай койсоң эмине Бале, барекелде. Карачы, керемет чыгарма, сөзү дагы, обону дагы, аткаруучу дагы мынакей мыкты. Бул негизи чындыкта элес берген чыгарма экен да. Кыялданат, башкы 4 Жолукпай калган эки поезд жашты. жанынан жүрүп баштаганда Сиз каякта элестетип жаздыңыз эле. мен ушуну угупчу анан кийин эмнегедир ушул образга кирип кеттим, тексткечи анан эле баягы илхом келгенден баарыңыздар эле билесиздер да, өзүнөн өзү эле ушундай кайрык келип эле анан астыңкы 4 куплети баягы поезд жаңы жүрүп баштаган неме келди да элес. Шака кайрмага чейин. Анан кийин акырындап баштады. Анан уже кайрмага келгенде уже жана припевтен алып туруп анан кайрманы баштап уже поезд шака кетип атпайбы? Диапазонда кене турбайбы жана бийик жери жана тут деген кыйтырган жери ушундай элес келип анан чыкканда өзүм ушул ыр менен бир жыл ордум окшойт. Жакшы. Жакшы, эми кезек Кыргыздын эмгек сиңирген артисти Салимага келди. Таанышуу ошол чыгармачылык боюнча. Кыргызда саламатсыздарбы? Биринчиден Кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Жакшыга жанаш, жамандан адаш депчи, ушул аябай абдан туура философиялык мааниси бар терең макалда. Ушул эми деги эле Кыргыздын макалдары албетте бир кандайдыр бир ойду, түшүнүктүү, анан элге бир эме берип турган, түзөтүүнү берип тургандар макалдар болот эмеспи? Анан ушул макал эжекеме ылайык деп ойлойм да. Абдан жакшы мээрим төгүлүп турат бул адамданчы. Анан азыр эми Белеге Жээнни бул жака алып келели, Белеге Жээн жакшы билген дей турган болсок, бул жерге эмес, филармонияга да батпай калышы мүмкүн. Бирок бул жака чындыгында өзүнүн чыгармалары, кечеси болгондой чыгармаларын аткарган адамдарды гана чакырып, анан ушул жерде 4 стол болот дегенден 4 эле киши чакырылып калдык. Анан ошондо дагы бул эже турмуш куруп, бала бакыра деген менен өзүнүн чыгармачылыгын жанагы
күлгүн кезин таштап өзүнүн үй бүлөгө арнап койгон мезгилдерин эске албаганда кайрадан бул эжеке жана чыгармачылык деген оорус сыяктуу эмеспи, жана оорусу козголуп кайрадан чыгармачылыкка келген жылдын тегереги 10 жылда. Анан ошол 10 жылдын тегерегинде таанышкан адамдар экенбиз. Анан чындыгында жана издеген табат дейт, эже өзүн издеп мынакей кандай сонун оондорду жаратып элге кызматын кылып келе жатат. Ушул мен дагы оондун аркасынан таанышкам. Анан үчөөбүздүн окшоштугубуз бир класста окуганда эле ошо бир долбоордон таанышыптырбыз. Анан бизде ошол Сонбу Кадырова эженин бир долбоорунда катышып, анан ал айтты, мурунку кийинкирчилар чогулуп дуэт жасагыла. Анан чогуу чай ичелик ошол жерден. Бирок абдан туура чечим болгон, туура чечим болгон. Бири-бириңерди мындай ымалаңар келишип, үнүңөр сүйлөшүп, көрүп тандап алгыла бири-бириңерге депчи. Анан ошол жерден эми чыгармачыл адамдар эмне кылат, ошол жака барганда ырдап, ар ким өзүн тааныштырып. Анан белегеже ошол жана Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган кыздын Кыз вальсы. Кыз вальсын. Кыздын деп айтайын деп коптурмун. Кыз вальсын аткарды эле. Анан баарына эле карасам жагып атат. Анан мен биринчи куда түшө койдум, кол көтөрүп. Ошолорго белегеже ушуруңузга мен куда түшөм деп. Чындыгында ошол кыздын. Анда сөзүңүз каралжы, Анапай Арайымбекова. Бул шустрайлык кылып кетип алып калыппы, мен антип кыймылдаганча деп коет. Анан Кыялбек байке кыз болуп көргөнсүп жазганда ушунучу. Элестетип карачы. Балким агишинде ошондо образга жүрүп кеткендир белек. Балким мурунку жашоосунда себеби ал киши ошол 83-84 жылдары мен ал 20 жаш 18-19 жаш курагым да. Анан ошол радиодо иштечи. Анан кийин эле байке анан агай тааныштырып койду да, Бактыгулов агай. Анан мен айттым, агай ушундай угум бар эле, угуп көрөсүзбү десем, анан угуп. Анан өзү да мындай эметет го, кайрык менен жазат эмеспи ырды. Ооба. Анан жазып берди, эме кылып ошол. Ушу кызга ушу күйөө ылайык дегенде эле ушу оңго ушу сөз абдан ылайык болуп эле бап келип жатып калыптыр. Анан мен да көңүлүмө толуп, анан куда түшүп, анан кийин экөөбүз куда болуп калганбыз ошондон бери. Эми кайчы куда бололу деп турабыз. Мынакей жакшы ушунда биринин артынан бири ошо жакшылыктар боло берсин да. Кыялбек агабыз дагы ал өзү дагы ошол обоңго төп келтирип, мыкты сөздү жакшы келтирип, бабына келтирип жазат эмеспи? Ооба, биринчи обон жаралып, анан ушу кантсе. Андан ушул кыз вальсын угалы эми. Сөзү Кыялбек Урманбетов, обону Белек Бапытаева. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Салима Балтаева. Beldi kız jigit jay barat, көңдү айланат көңүлүм түз белем кошулуп сиз менен түшөмүн айлан көчөп. Kanımdı kızıta jağımdı muzika basandap kayra güçöy. Aylanamda baratat jer göçüp, açınında baratam men göçüp. Gönlüm tüz belem koşulup siz menen düşömün aylan göçüp. Kanımdı kızıtacağımdı muzika basandap kayra güçüp. Jer aylanat özünün oğunda, men aylanam mahabat yolunda.
кошулуп биз менен билесем сиз менен түшкөндөй айлан көчүп канымды кызыта жагымдуу музыка басаңдап кайра күчөй билесем сиз менен кошулуп билесек түшкөндөй айлан көчүп канымды кызыта жагымдуу музыка басаңдап кайра күчөй басаңдап кайра күчөй басаңдап барып Geldi Arnake. Карачы кандай керемет чыгарма. Толкунданып кетип сөзүңдү унутуп калдым, кечирип койгула. Эми мынакей ушундай баягы түз эфирде түз кеткен нерсе жакшы да баардык нерсе түз жүргөн нерсе жакшы болот дегендей. Андыктан эми белегече мына чыгармачыл ушул кеске чейинки канча обон чыкты, деги эле канча ырчылар ырдап жүрөт сиздин ырларыңызды. Анан чыгармачыл кече өткөрдүңүзбү дегенде ушуларды айтсаңыз. Эми обондун саны көп, сапаты аз болгон ырлар мен өзүм жакшы көрөм. Эми санын айтпай эле коеюн. 100гө жете элек. Орто обон бар. Мен элге окшоп күнүгө мындай эме кыла албайм. Качан илхом келгенде гана жазып коем. Маселен 2012, 13, 14 жылдары 2-3 жыл ушул катар менен ошол обондор чыкты. Ошол эле мына Алтайдын поезу жана башка ушундай бир топ обондор чыкты да. Вот азыркы учурда эмнегедир бир жылдан бери илхом уктап атат. Негедир жок. Ошол пандемияга байланыштуу болот окшойт. Илхом уктап атат. Кээдин баары эс албады ошо. Ошондо эс алып атат окшойт. Эми Кудай буйруса Изоляция кылып коюшканбы? Анан кийин Кудай буйруса өзүмдүн концерттеримди берип эле жүрөм. Жылда концерт берчүмүн. Бысмыла деген концертимди ошол 2015-жылы өзүм иштеген мекемеде тушоо кесүү концертин бергем. Себеби ортодо жана Салима эжекем айтып кетпеди, ортодо чоң тыныгуу болгон. Ооба, менде үй бүлөлүк шартыма байланыштуу ортодо бир 10 жылдан ашык убакыт тыныгуу болуп, мен ушу чыгармачылыкты биротоло эле жыйыштырып сандыкка салып койгом. Кой балдарды чоңойтуш керек, окутуп, чокутуп дегендей. Анан кийин бирок ал жатпайт экен. Баары жүрөк өйкө боло берет экен. Ошол канча болсо деле, кайсыл убакытка чейин болсо деле жүрөгүңдө өйкө эле ушул нерсе жазаш керек эле деген ой менен жүрөт экенсиң. Анан кайсы бир мезгилде ошо өзүнөн өзү оргуп чыгып, анан жана жаңы обондор чыкты. Анан кой концерт берейин деп анан 2015-жылы алгачкы концертимди бердим. Андан кийин 2016-жылы консерваторияга жеке концертимди бердим. 2 жолу бердим окшойт консерваторияга менимче жеке концертимди. Андан кийин эми баары бир деле Таластын эли, Таластын кызымын, кайын журттун уруксатын алайын деп Таласка чоң концерт бердим. Масштабтуу абдан чоң концерт бердим. Мына ошо эжекелер конок болуп барышты. Салима эжекем колу бошобой калып, бара албай калды. Менин ырларымды ушу Салима эжекем баш болгон. Андан кийин Шайгүл Дүйшеева деген, Шайгүл Алсейитова деген эжекебиз бар да. А кишини кимдер гана тааныбайт. Ошол Алсейитова эжекем ошо жанагы Шайлообек агам берген Бул жалган деген чыгармамды алып ырдап жүрөт. А киши өзү негизи мен такыр ырдачу эмесмин деп ал ырдын да алган себебин айта кетейин мүмкүн болсо. Биздин мектепке а киши Манасты орусчага которулганы бизге окуучуларга көрсөткөнү алып келип, анан ошол жерден чай үстүндө мен угузуп калдым. Момент болгондо атактуу аттуу баштуу адамдарга ырыңды угускун келет экен, сын пикир уккун келет экен. Анан мен сынап бериңизчи ушулар жарайбы жарабайбы деп угузсам, эми эжекемдин угуп атып ыйлап укту да. Ыйлап атат, бир жагынан угуп атат, ыйлап атат. Мен аккордеон менен ырдагам мындай эле телефонго. Анан кийин ошол жерден анан айтты, садаган кетейин, белек ушул ырыңды мага бер. Мен өмүр ырдачы эмесмин. Жаш кезимде мени ырда дешкен, ырдабай койдум эле. Мен ушул ырыңды ырдап чыгайын деп. Ошондон анан эжем алып ырдап жүрөт. Баягы анда санда мындай ырдап жүрөт да. Эми ал өтө мындай салмактуу чыгарма, анан ал мындай поэма да. Ушундай бир оор чыгарма да ал.
Вот анан кийин андан башка азыр мен былтыр көрүп калдым мына эжеке ушул элерди жаңылатып Арунова деген ырчы кызыбыз дагы бирөө ким эле Айзада Султанова менен ушу жаңы жылда ырлап чыктыңыздар окшойт ырлап атышат. Ооба анан кийин эме бир тойлорчулар ырлап жүрүшөт анан бирок баягы элге момтуп жылдыз болуп чыга элек элдин катарынан калбай эле жүрөт ырларым. Жакшы анда келиңиз эми дагы өзүңүзгө убакытты пайдаланып. Анда эмесе мен ошо жана алгачкы ырлар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Ошол студенттик мезгилдеги жылдыз болуп жүргөн ырларымдын бирөөнү ырлап берейин. Сөзү ошол Карачал Курманбаевдики Сезим оттору деген ырымды ырлап берейин. Çaçıp jayınağan Janer gidip kuşlar kança sayrağan Halalan top jiragımdın ottoru Aldın tosun joluksan dep kayradan Halalan top jiragımdın Aldın tosun joluksan dep kayradan Ey barakalla, Karaçı жаш кесте чыгарган, Жагалданым жаздын назик гүлүндө Жаштык кездер өтө туура биринде Күнү кыял алагача токтобой Күн болбостун сени күткөн күнүндө Күнү кыял алагача токтобой Күн болбостун сени күткөн күнүндө Ey barakalla. Sen tubastan menде болгон сезимди Sen көрбөстөн күлкү толгон көзүмдү Байкап көрсөң мендеги абалым Башка жанга арнап коюп өзүңдү Байкап көрсөң мендеги абалым Башка жанга арнап коюп өзүңдү Ey barakalla. Башка жанга арнап коюп өзүңдү Ay barakalla. Karaçı жаш кесте чыккан оңдор баары бир жалындап турат да жакшы. Башка жанга арнап коюп келбей койду, кетип калды элдиги. Билип турат да. Зүргүп кан айлантырат. 83-жыл. Жаштык кез. Жакшы, мынакей ушундай жакшынакай караңчы керемет обондор. Ушундай обондорду чыгарып бериңиз дагы. Биз кайра дагы ырдатып калалы анда. Кенжекул Усупбай уулуна кезек берели. Ушул чыгарма менен жыйынтыктайт окшойбуз. Сибимол эженин дагы бир ырын ырдап жүрөбүз. Ушул азыр аткарыла турган ыр Эркине кой деген ыр. Бу дагы Салим эжек айткандай мындай бир жүрөктөн чыккан бир башкача бир эргүү менен чыкканда буну эми тарыхын чачпай айтам деген бирок айта элек. Анан эженин бир дагы бир өзгөчө касиети бул акындар менен абдан жакшы иштешет деп элек. Андан сырткары мына ушул ырдын автору өзү.
анан текстин дагы эже ушунчалык Анда жаңычы маани берип мындай мен аны элге айтып мактанбайм. мындай чындап эле бир акын болбогондон кийин айта албайм. Кээде болуп калат. Жакшы экен анда сөзү дагы обону дагы белек турмуштагы бир жакшы бир ойду берген да эжем. Сырын айтып берет эм, айтам. Темасы кандай кылдың? Эркине кой. Эркине коюп тур. Тим кой дедим. Тим койбу? Тим кой деген. Тибе. Başımızdan dalay turmuş geçirip Bayo sezim ötkün günde sezilip Kayrılmayt koyem süde geçe Baykosuzdan kaldın özün kezigi Ey bana geldin. Hayrılmayt koyem süde geçe Baykosuzdan kaldın özün kezigi Kezigip geç bolsa da günün açtı Geçigi can açılgan bülbül yaştı Kaçandı eski düştü estetkende Kapıstan tunç gündörgü bülbül saldı Kaçandı eski düştü estetkende Kapıstan tunç gündörgü bülbül saldı Ey bana geldin. Geç gelse da kuyup cansın Büyütü güçlü bulut mahabattın Gülükten tuşlap salvay erkine koy Süyübü kaydı gerilik kıl albaysın Gülükten tuşlap salvay erkine koy Süyübü kaydı gerilik kıl albaysın Ey bana geldin. Gülükten tuşlap salvay erkine koy Süyübü kaydı gerilik kıl albaysın Süyübü kaydı gerilik kıl albaysın Ey barakelde var bolуңуздар. Кечки махаббат болгон. Кандай болот экен? Экинчи куплети Ооба. Бирок мунун экинчи сезону барбы? Экинчи сезон бар. Кудай буйрса экинчисин анан үчүнчүсүн алып чыгара берет болуш керек. Эми мына кылсаң ишиң бүтпөгөн күн кыскарган бир заман, кыйкырганың жетпеген үн кыскарган бир заманда ушул заман бат эле мына зымырып куштай убактыбыздагы өтүп аягына келип калды. Бир саат убакыт эмес, бир ай убакыт деле, бир ай деле бат эле өтүп атпайбы азыркы мезгилде. Андыктан мына антип минткенче өттү, сиздин чыгармачылыгыңызды ачканга аракет кылдык. Мына бул кишилер сүйлөп берди дегендей, эми сизге өзүңүзгө жыйынтыктоочу сөз берейин. Эми азбы көппү менин чыгармачылыгым бул ЛТР каналынан, КТР каналынан жана башка көптөгөн каналдардан азын олак чыгып жүрөт. Бул биринчи акыркысы болбосун. Ушул чак түз эфирге чакырып менин чыгармачылыгымды дагы бир жолу элдин эсине салып кетели деген негизде чакырганыңыздар үчүн мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Сизге Кудай ден соолук берсин, чыгармачылык ийгилик каалайм. Жана ошол ЛТР жамаатына иштеп аткан баардык сиздин коллективиңиз, коллегаларыңызга ден соолук каалайм. Азыркы учурда ден соолук болбосо
ыр дагы башка дагы бүт баардыгы токтоп калат экен. Андыктан баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Андан тышкары мына менин ырларымды баалап, жүрөгүнөн орун алып, ырдап жүргөн мына Татынакай болгон менин эжелериме, сиңдилериме, иниме, силерге да ден соолук каалайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ушул чыгармачылык адамды акаса бириктирет экен. Чыгармачылык адамдын жан дүйнөсүн ачат экен. Улам жаңы адамдар менен таанышкан сайын, улам жаңы нерсени көрүп, жаңы нерсени уккан сайын адамдын жан дүйнөсү ойгонуп, жаңы баягы ыргактар чыгат экен. Мен 10-чу катар айтып атканым. Андыктан сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолугуңуздар чың болсун. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн мен терең ыраазымын. Кыргыз элине тынччылык каалайм. Сизге дагы Салимага окшоп ырыңа куда түшө турган болуп атам деп койбоймун. Жакшы, сизге дагы ошол чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Эң негизгиси кыргыз өлкөсүндө чыр болбосун, жалаң ыр болсун, кыргыз дүйнөсүндө ыр менен жашасын деген тилекти айтабыз. Ошол эр шаркак чыгармачылыкта иштей бериңиздер, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, бар болуңуздар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.